өлтүрбөйт, бирок өтө катуу зыян бере турган, сиздин балаңызга өтө катуу зыяндарды медицина, аптекадеги больницага катачыңызга себепчи боло турган нерселер: биринчиси торт, шириндиктин түрдүү түркүмдөрү; экинчиси шекер, ак өлүм деп коет муну; үчүнчүсү газдуу ичимдиктер, энергетик ичимдиктер. Бүгүн тосушубуз керек балдарды, энергия берет экен деп иче берет. Каяктагы бир спортсмендер, бойго чыгып жүргөндөр ишенип ага реклама кылат, акчаны өтө күчтүү алат. Реклама кылып берсе, могу спортсмен ичип атат, энергия берет экенби, ошондой болуп калат экенби деп туруп ичип жүрөт. Бул калп жалган. Газдуу ичимдиктен эч качан, энергетик ичимдиктерден эч качан энергия албайсың. Мен болсом могу жерге блоктоп тизип алып ичип отурат элем ошол жерде. Энергия албайсың, энергияңды тескерисинче суу алып коет сени. Табиятка чыкканда спорт менен алектен, 2 саатта таш көтөр, ошондо энергия аласың. Каяктагы жалган суулардан эмес. Төртүнчүсү маргарин экен. Бешинчиси ролтон. Жегени ролтон, иштеткени айфон дейт го. Түзүгүрөөк тамак же. Эдинисага, телефонуга, бузулганда оңдогонго акча табылат, китеп алганга акча табылбайт бүгүн жаштарда. Маани бер. Келечегиңе, өзүңө. Болбогон нерселерге акчаңды сарптап жүрбө. Тапканың 1000 сом, анан ошону керексиз нерселерге сарптайсың. Кызгануу деген девушкаңды сүйгөнүңдө эле кызганып жүрө бербе. Өмүрүңдү кызган, убактыңды кызган, тапкан акчаңды кызган. Болбогон нерселерге акчаңды сарптоба. Сен түшүн, кичинекей каражат чоң каражаттан да күчтүү болуп эсептелет. Сен түшүн, чоң бир кемени, Титаниктей болсун кеме, кичинекей тешик. Суу чыгып ошо кичинекей тешик кеменин жок болушуна себепчи болот. Эгерде ошону жаппаса, керектүү чараларды көрбөсө. Сен бүгүн маани бербеген нерсең, кичинекей каражат деп ойлогон нерсең, кичинекей убакыт деп ойлогон нерсең, келечекте катуу өкүнөсүң бул нерсе үчүн. Башыңа доңк деп тиет бул нерсе. Ал учурда кеч болот.